Мамлекеттик карызы бар убагында төлөндү. МВФ'тин бааласы боюнча тышкы карызыбыз бүгүнкү күнү туруктуу бойдон турат. 2021 жылы карыздын деңгээли ички дүң продукцияга караганда 58ден 50%га чейин түштү. Ал эми быйыл биз 47%га чейин түшөбүз деп турабыз. Мамлекеттик карызды тейлөөгө 29,7 миллиард сомубуз кетти. Дагы бир жолу тактап айтып коеюн, бир да мүнөт секундта кечиктирген жокпуз. Бүгүнкү күндө 2021 жылдын бюджети боюнча эсептөө палатасынын корутундусу чыкты. Ал сиздерге да келди. Көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чаралар планы бекитилип, иштер жүрүп жатат. 400 миллиард сом акчаны кантип чогулттуңар? Каражатты кандай багыттарга пайдаландыңар деген бир топ көп суроо болуп атат. Биз былтыр бир айда орточо 17 миллиард сомду чогултуп жаттык, урматтуу депутаттар. Быйыл бир айда орточо 24 миллиард сомго, же былтыркы караганда 7 миллиард сомго көбүрөөк чогулттук. Бул каражаттар эмненин эсебинен чогулду? Анын эң көп өзөгүн бул фискализация, санарип, коррупция менен күрөшүү жана саясий кырышалардын баарын жок кылуу. Бул жаңы биздин фискалдык саясатыбыз реформалардын эң чоң орчунду бурчун алды. Мына азыр сиздер көрүп жатасыздар, өкмөттө биз өзүбүз ситуационный центр түздүк, кырдаалдык борбор. Бул урматтуу президенттин жана менин мүмкүнчүлүктөрүмдү бир топ кеңейтти. Бүт республика боюнча мүмкүн болгон жерлердин баарына камераларды орнотуп, системага кошуп, кырдаалды азыркы саатта реалдуу режимде көрүп турабыз. Сиздерге дагы бүгүн ошону көрсөтүп коеюн дедим.